Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, мен азыр Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу 30 Адыр айылындагы Карадөө деген айылга келдим. 30 адырдан өткөндөн кийинки айыл экен. Ошол жерге азыр мен атайын Новосибирскиден, тагыраагы Россия шаарынан кызы Калбү Үмөталы деген күйөөсү атайын энени куттуктоо үчүн атайын буйрутма берип аманаттарын берип жиберди эле. Мен азыр ушул аманаттарды саналуу секундтарда тапшырам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Görüşler, biz hazır enenин үйүнө кирип барабыз. Мынакей жана тамер сөз кылып аткан эненин үйү ушул. Үйдө эч ким жок, коноктор бар окшойт. Бутту чечип, акырын өтө берели. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Отурасыздарбы? Бул Меннен программасы. Россияда Новосибирск деген шаарда Калбү деген Үмөталдан күйөө балаңыздар бар беле? 65 жашка чыккан эне ким? Ошо сразу эле белгилүү болуп турат. Эне кандайсыз, жакшысызбы? Бул Меннен программасы. YouTube'да азыр аябай мындай популярдуу болуп аткан үчүн атайын кызыңыз менен күйөө балаңыз атайын Россиядан ушул менин дагы ушундай куттуктоолорум бар эле, энебизге жеткизиңиз дегенден Калбү кызыңыздын аманаты, Үмөталы күйөө балаңыздын аманаты мынакей Меннен программасынын гүлү белектери менен мынакей тапшырып коелу. Эне атыңыз ким эле, тактап сурап алайын? Айсылуу. Айсылуу эне. Күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок. Бул тортуңуз. Туулган күнүңүз менен эне. Рахмат. Жоолугу менен калпак. Күйөөңүз кайыкта? Күйөөңүзгө калпак, өзүңүзгө жоолук. Да, ошо. Экөөңүздөр бир туруңуздар. Мынакей. Эми бизди Калбү айыл менен байланыштырып коесуздарбы? Күйөө баласы менен. Чалып Россияга. Мен телефондан чалып Байкеге калпакты кийгизиңиз. Башыңыздан ак калпагыңыз түшпөсүн. Атыңыз ким сиздин? Абдыкадырова. Бул Меннен программасынан келдик, Айсылуу эне. Ушул атайын буйрутма берип, биз дагы ушул башкалар сыяктуу эле энебизди ушул программага киргизип калалы деген ниеттерин билдирген эле. Мына ушул айттын ороп арасында бир ушу келаткан айт майрамыңыздар менен, экинчиден ушул туулган күнүңүздөр менен, ушул күнү сизди ала качканбы же ушундай бир информация бизге келип түштү, ушундай беле? Калбү кызыңыз ушундай деп айтты, ушул күнү менин атам, апам ала качкан экен. Дал ушул 13-июл бүгүн, 13-июл. Дагы кош майрам экен, бактылуу болуңуздар. Эне ушуну күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Такыр элестеттиңиз беле? Өмүрүңүздө ушундай видео камера менен же программа менен келип куттуктады беле? Жок. Бирөө жарым. Жакын туугандарыңыз? Жок. Анда бул сиз үчүн сюрприз болуптур. Эне чыктыбы? Эне менен эже менен байланыштырыңыздар. Азыр эле байланыштык эле. Жакшы. Рахмат айтканыңыз үчүн. Жакшы, рахмат кызым. Рахмат силерге, тынч болгула, бар болгула, бардыгыңар. Иштеген ишиңерге ийгилик, дайыма ушинтип жүрө бергиле. Биздин пешенебизге силер бар болгула, дайыма тынч болгула. Мен сизди жакшы көрөм. Рахмат. Алдаба. Баарыңарды сагындым. Aynen. Bayramınız
Рахмат, мәйли. Бар болгула, тынч болгула. Siz bergen informatsiyаны өздөрүнөн тактап сурадым. Калби эже. Ушул күнү ала качканым чын деп атаңыз моюнуна алып отурат. Ошон үчүн дагы эме кылдым да. Тынчсыздар отурасыңар, турганыңыз, настроениеңиз жакшы апа? Жакшы, рахмат кызым. Бар болгула, силер ham тынч болгула, рахмат. Бардыңарга чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, дайыма тынч болгула. Биздин пешенебизге силер дагы жаркылдап жайнап жүрө бергиле. Өзүңөр менен өзүңөр болгула, бала чакаңардын күнү күчүн көргүлө. Дайыма бар болгула, аман болгула. Рахмат. Эми ошо кичинекей болсо дагы кичине сизге эл катары мен дагы апам ушундай, мен дагы апам бар эле деп эл катары элдин ошондой программаларды көрүп мен дагы апамы кубантайын деп ушу кишини эме кылдым да. Чоң рахмат, Рахмат. Апаңыз эмес, атаңыз ыйлайын деп турат. Араң турат. Тура. Айме. Тынч болгула. Акыл коштошпоңуз анда, коштошпоңуз ананда сүйлөшөсүздөр. Чын болсун. Биздин үйдүн төрү көркү болуп постоянно жүрө бериңиздер. Рахмат, тынч болгула силер дагы. Оорубаңыз эч качан. Биздин пешенебизге бар болуң. Жүрүңүз, оорубаңыз эч качан, акам. Үйдүн көркү болуңуздар. Рахмат, мәйли, тынч бол. Аха. Болуп турганда биз калган интервьюларды уюштура берели. Мынакей сотка кимдики? Так, эми бул жерде сиз кимиз болосуз, сиңдиси болот окшойт. Бир тууган эжеси болосуз. Эң чоң эжеси. Анда сиңдиңиз тууралуу. Ооба. Айсылуу, туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушу Абдыкадыр экөөңөр тең карып, уулдун урматын көргүлө, кыздын сыйын көргүлө, небере сүйгүлө, дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Рахмат сизге. Айтканыңыз келсин. Эми эне отура бериңиздер. Мына Айсылуу энеге каалооту элек билдирүүчүлөр болсо, ушул жерден сүйлөп, анан белек печкектерин тапшырчулар болсо деле тапшыра бериңиздер. Сиз кимиз болосуз эне? Мен абысын болом. Бир тууган абысын болосуз, Жеңем бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Акам экөө тең арып, дайыма ушу балдардын алдында, жакшы күндөрдө күйлүү күчтүү болуп, ден соолугу жакшы болуп жүрө берсин. Ден соолугу жакшы болсун, жеңемдин өмүрлөрү узун болсун. Дайыма сыйда бардыгыбыз бирдей сыйларда сыйлашып жүрө берейли. Ушу кыздарына ham рахмат, күйөөбалага ham рахмат. Айтканыңыз Олорго ham келсин. чоң рахмат. Аксакал, сиз кимиз болосуз? Бир тууган иниси. Жанына келип туруп сүйлөсөңүз болот. Эне өзүңүздү кандай элестетип атасыз эне? Жакшы. Кандай кабылдадыңыз буну? Жакшы. Канча балаңыз бар эне? Канча небереңиз бар? 7 балам бар, азыр 6 балам бар. Бул 20 неберем. 20 неберең, 20 чебереңиз бар, 2 та чеберем бар. 2 та чебереңиз, 20 небереңиз бар, эне. 65 жаштасыз. Кудай буюрса 100 жашка чыкканда да ушинтип майрамдап туралы. Бул калбы көзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, калбы көзүңүз кандай болуп чоңойду? Башкалардан ушинтип өзгөчөлөнтүп, сизди курсант кылып турат беле буга чейин дагы? Бугузун деле жакшы, бардык балдарым бирдей эле шайыр, жакшы жүргөн. Бугузум дагы ачык айрым, жакшы. Эне жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар? Балким мугалим болуш дегендерсиз, балким дагы башка дегендей. Мен жөн эле үйдүн эле хозяйкасы болуп жүрдүм. Ошентип эле үйдө эле балдарды багып чоңойттум. Ушулар менен эле. Чалыңыз экөөңүздар ушунча балдарды чоңойттуңуздар. Чалыңыз ким болгон? Ким болуп иштедиңиз, Аксакал? Жаш кезде Ош аэропортто милицияда иштедим. Милицияда иштедиңиз, орган адам экенсиз да? Ломдо. Жакшы. Эм сиздер эс сирбагында иштеп калдыңыздар да? Бул адилеттүүлүк, акыйкаттык бар мезгилде? Эң туура. Бирөөдөн жүрсөм пул алып элең чыктан. Жалаң, таза айлыкка иштеп, эл үчүн кызмат кылдыңыздар, Эң туура. Рахмат. Кандай эми бир тууган иниси дедиңизби? Келиңиз, жанына туруп алып бериңиз.
Tuğlanınız kut bolsun, nece ömrünüzün bolsun ha. Jetim ökünün daim teң kılgıla. Bizim arzu olan bileğimiz var. Bir fit alıp almışsınız, bir fit alıp almışsınız. Kana emi katarından. Mына hurmatly Mendenen programmasынын көрүүчүлөрү, Айсыл энени бир туугандары кашында туруп алып, өздөрүнүн белек бешкектерин берип атат. Энелер үчүн мындан өткөн бакыт, мындан өткөн сый-урмат жок болсо керек бул дүйнөдө. Мына ушул сааттарда Айсыл эненин төбөсү көккө жетип, сүйүнүчү койнуна батпай турган кези. Ал эми бул Абдыкадырова жанында өмүрлүк жары башында бир окуя айтып өтүп кетти эле, ошо ала качты деп. Ал мезгилде ала качты деген өзүңүз милицияда иштеп турсаңыз деле бир мындай бир жаза колдонбочу эле. Азыркы кезде ала качуу дегенге такыр чек коюп салган. Сиз кантип ала качтыңыз, шуну айтып берсеңиз? Мен башта сүйлөштүрчүмүн да. Анан көнбөй койду десеңиз, а? Шаарда жолугуп калдым, анан таксиге отуруп кетип калдым. Экөөңүздөр эле жолугуп туруп эле таксиге отуруп кетип калдыңыздар. Анан Айсыл менен отуруп калдыңыз мынчыкпай эле. Алып качып мода эле болмалды десеңиз? Жок, сиз ошол күндү элестетсеңиз, мисалы балдарыңыз менен алып качтыңыз, сиз экөөңүз эле отуруп алып такси менен кетип калдыңыздарбы? Үчөөбүздүн досуям бар эле. Айсыл эне дароо эле макул дедиби? Ондо макул деген жок. Кичине колу бут кайрып, кичине күчкө салдыңыздарбы? Жок, күчкө салбадым. Мурдатан эме сүйлөшүп жүргөнсүздөр да бирок, а? Сүйлөшүп жүргөндө. Ооба. Мына ушул күндү кызыңыз, балдарыңыз дагы эстеп турат экен. Бул да тарых бойдон кала берет да. Эми калган кутуктай тургандар да келип, белек бешкектер барып, кутуктуулар бүттү, сүйлөй турган эне. Келиңиз. Бул жака белек бешкегиңизди тапшырганча Айсыл энеге. Апам ушу ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз Сиз кыз болосузбу? Эң чоң кыз. Эң чоң кыз болосуз, а? ден соолугуңуз чың болсун. Биздин пешенебизге бар болуңуздар, ушу төрүбүздүн көркү болуп, Балпай баганын байбиче, аксакалдуу чал болуп жүрө бериңиздер. Ушу тууган уруктар менен баарыбыз тынч болойлук. Биздин белегибиз ушу куругу, эми өзүңөр каалаган нерсени ала аласыздар. Өзүңөргө жаккан деп. Өзүңөргө жаккан. Айсыл эне менен Абдыкадырова фит алып алса болот, экөө акырын эки жака барып келе берет, а? Кана келиңиздер дагы келип калоо тилектер болсо Микерам. Кана келиңиздер. Тууган күнүңүз менен эже өмүрүңүз узун болсун. Тең арып ушу тапкан балдарыңардын күнү күчүн көргүлө. Рахмат. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Рахмат. Чоң рахмат. Эне айтсаңыз, мына ушул учурду такыр элестетпедиңиздер беле? Мисалы сизге бир дагы үн чыккан эмес беле, үмөталы күйөө балаңыз деле, калбы кызыңыз деле. Бул сиз үчүн кандай убакыт болуп атат азыр, мисалы өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып бериңиз. Мен жеткире албай атам сизгечи. Чынын айтсам, мен эч нерсени күткөн жокмун. Бүгүнкү туулган күнүмдү деле күтпөдүм. Туурусу. Өзүм кичине ооруп калып, ошондон кичине эми жакшы болдум. Анан ошого өздөрү бардыгы чогулдунда жетим. Сюрприз кылышты тамага. Анан муналар деле келгенден кийин билип калдым, уктум. Мен үйдө эле отуруп алдым. Мен ушуларга чоң рахмат. Ошо кызыма күйөө балама рахмат, ошо жакта жүргөн балдар кыздарыма рахмат, тууган уруктарыма рахмат. Ушинтип мени жоктоп, бүгүнкү туулган күнүмө келген үчүн ушуларга дайыма иштерине ийгилик, дайыма өздөрү менен өздөрү өнүп өсүп, бала чакалар менен тынч болсун, тууган уругум дагы ушулар тынч болсун. Пешенеме ушулар дайыма жаркылдап, жайнап жүрө берсин. Ушундай дайыма ак досторкондун үстүндө дайыма бир болойлу, бар болойлу, баардыгыбыз тынч болойлу. Дайыма ушундай жакшы күндөрдө гана бирге болойлу. Чоң рахмат ушуларга. Ушу күйөө балаңыз менен калбы кызыңыз аябай суранды эле да, мен атам менен апам бир чогуу бир дуэт ырдап койсо, биз өмүр бою ушу эстеп турат элек депчи. Экөөңүздөрдө бир чогуу бир ыр, ооба, ыр болсо керек. Себеп дегенде менин энемдин үнү бул дүйнөдө жок үн деп айтты да. Бул дүйнөдө бака жарар элек деп айтты да, мындай мактангысы келди кыздарыңыздын мененчи.
ошого bir singil таштап койсоңуз эми баягы балдарыңыз үчүн дагы жок ким көрүңүз эне ооба ушул бойдон ырдай берсин кана Mayli. Hem eskirlardan hem mayli. Eskirlardan hiç kaçan eskiriге кетпейт дейт. Байқай асыл ойымды, байқабаса атқа қондым ба, мен күлген кезде қақырып, қуаттап күлбей қойдың ба, мен күлген кезде қақырып, сені қуаттап күлбей қойдың ба. Тарындың айтшы емнеге, талапкер сендей пендеге, табышмақ сырды тарынчақ, тағдырым сенден кем беле. Табышмақ сырды тарынчақ, тағдырым сенден кем беле. Унчықпай қойсым кез-кезде, уара болым түн кеште, бұлығы ойлай беремен, бұлақтайлы түндесте. Бұлығы ойлай беремен, бұлақтайлы түндесте. Ай, рахмат, эне, бұлда болған үніңіз еш қачан өшпөсін. Бул үн, бул ыр, ушул жердин куту да, сиздин балдарыңыздын куту. Өмүр бою эстеп жүрсүң. Эми чалыңыз деле даярданып турат, жанатан бери бир куплет ырды өрөсөм болбойт депчи. Бир да ырдам. Кана бир эми бир сиз мындай бир илгери, мындай бир кыз келиндерге барып, бир жакшы баягы сүйүүнү билдирерден алдын бир ырк жазчы эле да ошо жигиттер. Ошого бир Айсулуу эне тууралуу бир жазган бир 2 сап ырыңызды бир угалы. Андай жазганда жөн сүйлөшүрөбүз. Жезе, али илгерки декламациядан айтып баласына бер сөздү. Анда урматтуу. Кана келиңиз. Сиз апаңыз менен кантип мактана аласыз? Сиздин апаңыз ким? Ушул күнгө чейин сиз апаңызды, апа мен сизди жакшы көрөм ата деп бетинен өп көрдүңүз беле? Ооба. Анда элдин көзүнчө дагы, миллиондогон көрүүчүлөрдүн көзүнчө дагы мына ушул жакшы бир ниетиңизди ачыктап билдирип койсоңуз, Туулган күнүңүз менен сизге ден соолук, атам менен тең карып, биздин төрүбүздө ар дайым эле төрүбүздө болуңуздар. Ушунча небере чеберелериңиздин, балдарыңыздын, угул кыз келиндериңиздин астында төрүбүздө жүрөбүз. Биздин белегибиз. Бул эмне белек? Айтып туруп тапшырсаңыз жакшы болот эле. Бул шакек экен, алтын шакек. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Баласы, бул сиздин атыңызданбы? Бул сиздин атыңыздан болот абы? Бул баласы мына апасына алтын шакек белекке тартуулап жаткан учуру. Жалгыз эмес болсоңуз керек, сиздер келинчегиңиз болсо керек, Бул жерде баласы деп айтып койдум эле, бирок ошо баласы келинчеги менен кошо. Ошол шакекти белекке берди. Канча жылдан бери ушул Айсулуу эненин келини болуп иштейсиз деп коеюнбу? 10 жыл. Сиздин кайненеңиз кандай адам? Арай көз шарай, бетпе-бет айтып бериңизчи. Биринчиден туулган күнүңүз менен апа. Дайыма ушу төрүбүздүн көркү болуп, күлүп жайнап жүрө бериң. Дайыма ушу уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, күлүп жайнап эч качан оорубай жүрө бериң. Бизге башы көз болуп, атам экөөңүздөр. Дайыма жакшы ушундай ак дастаркондордо төрүбүздүн көркү болуп отура бериңиздер. Ой, рахмат, рахмат.
Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду Албетте моюнга алышыбыз керек. Ата-энени канжыгабызга байлап жүрө албайбыз ар дайым. Карайбыз, биз да ата-эне болобуз дегендей. Ошон үчүн ушул мен менен программасына мына атам экөөнү ушинтип киргизип кадрга алып коюңуз деп суранган. Максаттары ошол калбы кызыңыздын максаты орундалды деп ойлойбуз. Жалпы энелер үчүн, балдар үчүн, келиндер үчүн, кайненелер үчүн бир өзүңүздүн бир каалоо тилектериңиз. Күйөө балаңызга дагы айтып койсоңуз болот. Мен не дейт элем ушу балдар кыздарыма баардыгына ден соолук каалаймын. Келиндерге ден соолук каалаймын, күйөө балдарга ден соолук каалаймын. Тууган урукка баардыгына чын ден соолук каалаймын, узун өмүр каалаймын. Дайыма тынч болсун, аман болсун, баардыгы бала чакалары менен өздөрү дайыма ойноп күлүп, дайыма ушундай жакшы күндөрдө, мындайча айтканда туулган күндөрдө бирге болойлу, бир болойлу, тынч болойлу, баардыгына дайыма иштерине ийгилик, өздөрүнө узун өмүр бар болсун, бай болсун, аман болсун, жүрө берсин. Айсулуу эне менен Абдыкадырованын куттуу ордосунда турабыз. Урматтуу мен менен программасынын көрүүчүлөрү. Айсулуу эне, Абдыкадырова, бүгүнкү сиздерге жасаган сюрприз жактыбы? Жакты, рахмат. Рахмат, жакшы. Эгер жаккан болсо, анда биздин программабыздын да максатына жеткен болот деп ойлойбуз. Анткени сиздерди дагы сиздер сыяктуу энелер карап турушат. Бул мен менен программасы урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы энеңиздерди, атаңыздарды момунда Айсулуу эне, Абдыкадырова сыяктуу кубанткыңыз келсе, анда алдагы телефондорго чалып биз менен кабарлашсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Аземкулов. Кийинки жакшылыктарда жолукканча эсен аман болуңуздар. Рахмат силерге дагы. Рахмат.
Mendenen programmasını geldiler. Asırayt balam deyip Merim tolgon жүрөк Айланып күйүнгөн эне гана Ару толгон жүрөк Сан ойлор карыткан Сана тарткан жүрөк Шам, siz ar bir tam Yol qarab kütüp жүргөн Alo apam apaken Canım düynüm bereken Sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken Haruva kүйörüm meneken may Apa que mai Ubayım bir tartıp Uykusuz tağın men Düşükü köp canı Barına göngön Çaçınız ağın